Менде мындай суроо биздин жарандар докторлорго барганда мындай жалобалар менен айтышат да, көбүнчөсүндө докторлор конкретно бир фарм компаниянын немеси мындай неофициальный представитель катары иштеп калышты. Могу дары, именно могу дарыны, андан арзаныраак дары болсо деле могуну ичсеңер жакшы сакайып кетесиздер дегендей, ну как бы рекомендация болот да. Анан Мадемир Мусаевич, ушундай кездер менен кантип сиздер ойлойсуздар, жолдору кайсы? Акылары эми кичинекей. Түшүнөм да. Вот честно, я их понимаю, почему они этим занимаются, вынуждены. Но как мы можем с этим даже не бороться, как мы можем выйти из этого? И система государственное частное партнерство деген именно страхованияда иштей алабы. Ошондой сунуштарды алып келбейсиздерби? Давайте ошондойду ойлонуп, баары бир акыры биз ошого келебиз да. Жагабы, жакпайбы, коркобузбу, коркпойбузбу, башында эл каршы болот. Бирок кийин они ошол эле сумманы келип докторлордун чөнтөгүнө салышат, сөздүн ачыгы. Кээ бир докторлор бир клиниканы өзүнүн фирмасын ээлеп калгандай 10-15 жылдай районодой отурушат да. Ошону дагы циркуляцияны алмаштырыш керек. Бул менин жеке пикирим да. Анткени уже частный бесплатный офис кылып алышты, бесплатный поток клиентов кылып алышты. Мамлекеттик очередностьтарда акча менен двигается очередность у вас. Бүт баары аны билет. Кыргызстандын баардык бурчуна барсаңыздар, ошондой арыз түшөт. Ошол маселелер кантип чечилип атат? Мен билем, ар бир ошондой доктордун аркасында бир депутат бар. Бирок кантип иштеп атасыздар? Ошентип кантип чечилип атат? Эми бир нече суроо бердим, жооп бересиздерби, Мадемир Мусаевич? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, биринчиден приказ токтом менен муну жеңиш кыйын. Бул менин жеке пикирим да. Себеби муну көрдүк биз. Эң негизги муну жеңиш боюнча нетишный маркетингди. Мына былтыры токтом кабыл алдык. Токтом кабыл алдык. Бул жерде биз цифровизация кылып туруп, ошол 55 наименование лекарственных средств ценообразования боюнча система кирди да. Бул жерде каякта канча цена ошол боюнча ачык айкын берилет. Ошону киргизип алсак биз бардыгы любой образованный адам айтат, мына жерде мынча сом экен, мына жерде мынча сом экен, мына дары бар экен, мен алам деп. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз айтып аткандай, бул жерде туура фарм компанияларды өзүнүн кызыкчылыгы бар. Бул жерде башка метод эми. Бул жерде мына сиз айтып атасыз, мына жетекчилер боюнча дагы мына айтып атасыз да. Бул жерде биз, мен дагы бир нерсени айтайын. Мына мисал катары, мына акча берсе очередь жылат деп. Мына гемодиализ боюнча электронный очередь киргенден кийин эч ким жылдыра албайт. Мына мисалы спикер айтабы, кечирип коесуздар, депутат айтабы, бардык айтабы, эл өзү контролирует этет. Бул жерде таза бедренный суставты алмаштыруу боюнча дагы, башка нерсе боюнча дагы. Токтосоңуз. Мадемир Мусаевич, биринчиде масканы кийип сүйлөңүз. Сиз медицина кызматкеринин орун басары болосуз, тартипти сиз сактаңыз. Эл сизди карап атат. Биз сизди карайбыз анда болсо. Анандай сүйлөгөндө депутаттарды этияттап айтып премьер кылыңыз. Кечирип коюңуз. Биз антип кайрылганда эмеспиз, кайрылбайбыз. Коомчулук турамай түшүм калат. Сөзүңүздү улантсаңыз болот. Эми мисал айтканым, эч ким регулировать этпейт, больнойлор өздөрү регулировать этет деген маанайда айтып атам да, кечирип коесуздар ал сөздү. Анан кийин үчүнчүдөн сиз айткандай, мына Акылбек Үсөнбеков жашка айтып кетти. Бүгүнкү күндө биз ПГГны жеткире албай атабыз. ПГГ жабылып айтат. Угулуп айтат ошон үчүн мен. Эми мен башка мамлекеттерде канча бөлүнөт, аны муну айтпай эле коеюн, эми аны билесиз өзүңүз. Ишке ашырылабы, ашырылбайбы? Эгерде токтом кирип, система кире турган болсо, ишке ашырылат. Ошондо гана цифровизация болуп, электронный толук киргенде гана иштей баштайт. Все, түшүндүм. Рахмат. Рахмат.